төртөө тең 4 техникада болгон. Бул Нива, пикап, погрузчик, экскаватор. Азыр ушул маалда деле кооптуу болуп турат. Россия коллегалар менен сүйлөшүп, Кар көчкүдө калган 4 жаран 11 күндөн бери изделүүдө. Аларды табууга көмөктөшүп, жакынкы күндөрү Орусиядан адистер келери күтүлүүдө. Алар кырсык болгон жерди рентген ыкмасы менен тартмакчы. Бул жаатта сүйлөшүүлөр жүргөнү айтылат. Анткени мындагы өзгөчө кырдаалды жөнгө салууга министрликтин керектүү шаймандары жок. Ага карабай иштеп жатканы менен бул жетишсиз болууда. биз бүт күчтөрүбүздү бул жака жөнөтүп атабыз. Бирок тилекке каршы бизде керектүүлүүчү шаймандарыбыз жаныбызда МЧСте дагы жок экен. Аларды ала турган мүмкүнчүлүгүбүз да жок. Бирок ага карабастан могу Россия коллегалар менен сүйлөшүп, аларда Закавказский округдагы иштетип аткан 14 метр тереңдикте издей турган, рентген съемканы кыла турган ошондой бир шайманды сүйлөшүп бул жака тартмай болдук. Ал өзүнүн адистери менен келет экен. Ошо адистер келсе, алар дагы бир нече бизге жеңилдиктерди берет деп ойлоп атабыз. Көчкү астында калган 4 жаран тең 4 техникада болгон. Тагыраагы Чайна-Раут ишканасына тиешелүү Нива, пикап, жүктөгүч жана экскаваторду да ошол күнү кар басып калган. Кечээ 10 күн дегенде пикап унаасы табылды. Бирок анын ичинде адам болгон эмес. Издөөгө алынгандардын үчөөсү Кытай жарандары. Бири Сузактын 24 жаштагы тургуну. Аны куткаруучулар менен бирге жакындары, айылдаштары да издешүүдө. Көчкүдө калган Адилет Көккозов үйдөн жалгыз уулу болгон. Апасы кырсыкты уккан күнү эле Орусиядан келген. Анын айтымында Адилетти быйыл үйлөп келиндүү болуу планы болгон. 14 февраль күнү балам көчкү басып калыптыр. Жалгыз эле балам бар эле. Бирок трактордун ичинде экен. Мына балам трактордун ичинде болсо, эртең куткарып калса болот эле. Тирүү адам болсо деле канча күндөн бери билбейм эмне болуп атат. Күтүп эле отурам, үйдөмүн. Быйыл үйлөйм деп отурганмын. Россияда иштеп жүргөнмүн, келип үйлөйм деп жүргөнмүн. Азыркы убакта ушу иштер жүрүп жатат. Өзүңүздөр көргөндөй техникалар тартылды, иштеп атат. Азыр ушул маалда деле кооптуу болуп турат. Биз мындай ажиз болбосок деле көрүнүп турат кооптуулугу. Такталган маалыматка ылайык, тоо борунан 25 жерден кар көчкү түшүп, ныкталып калган. Кардын көлөмү 1,5 миллион куб метрди түзөт. Адистер күн ачык болгону менен мындай учурда кар эрип, кайра кайталап көчкү түшүү коркунучу бар экендигин эскертүүдө. Алдыдагы күндөрү бул аймакта дагы аба ырайы катаалдашып, кар жаашы күтүлөт. Андыктан издөө иштери дагы да күчөтүлөт. Гидрометеорологиялык божомол боюнча 28 февралда кайра кар жаашы күтүлүү деп айтып атышат. Жана ошонун эле жанында азыркы могу өзүңүздөр көрүп аткандай күн чакайып, тийип туруп, карды эритип, жаңы көчкүлөрдүн көчүшүнө бир нече коркунучту жаратып атат. Куткаруу кызматында кар көчкү түшкөн күндөн тартып тыным жок. Көчкү көп болгондуктан издөө иши татаал жана оор болууда. Учурда түшкөн кар көчкүнүн бийиктиги 40 метр, айрым жери 60 метрге чейин жетет. Куткаруучулар 30-40 метрден ашкан тереңдикке түшүп, издөө ишин жүргүзүүдө. Жеринде 58 куткаруучу, атайын үйрөтүлгөн иттер жана темир издөөчү каражат менен иш алып барууда. Жалпы 8 техника тартылган. Өлкөдө ушул жылы кар көчкү жүрүп, адам каза болгон окуя экинчи жолу катталууда. Буга чейин 21 январда Чаткалдагы Жамгыр кенинде кар көчкү жүрүп, 2 адам каза болгон. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.